Жооп берсин. Биз деле мына эмнени айтайын деген оюңуз бар? Мен эми бул жерде жабабыз ар кандай мына аренда алдык, палаң кылдык, түкүн кылдык деп атышпайбы? Мен иштегениме 21 жыл болду. Өмүрүм ушерде эле өтүптү. Эми пенсияга чыгышым керек. Анан бу жерде трудовой ачылбаса, башка кылбаса, бизге деле керек да бардык нерсе. Мына жерде мен үйүм бар Тамтайга. Эмнеге трудовой жок деп атат? Жок, ушундай туралы биз жаңы жылдын алдында мен эчтекеден коркпойм, мен бир Кудайдан корком. Кат алып алып президентке бардык, УКМКга бардык, мына балага барып жолугуп, анан кийин ушунун сөзү менен биз кайтып келе бергенбиз. Мен сени укпайм. Ошол укпайм. Мен иштегениме 21 жыл болду, өмүрүм ушерде өттү менчи. Кайрылганбыз, мына буга барган, бул айткан жаңы жылдан күтүп туруңуздар. Жаңы жылдан чечилет, мынтет деген биз бар. Сиздер трудовой негизде иштеш керек, Эми бизге деле трудовой керек да. Мен пенсияга чыксам эмне, бакашка мен салфанды көрсөтөмбү? Мына жердеги шишка болуп тойгон байлардычы, мына мен иштегем 21 жыл болуп Талай менен Райханды байыттык. Андан башканы көргөн жокмун мен. Талай менен Райхан ким? Мурун ушинтип прем кылып алган. Бергенче акчасы көптөр келет да, могу жерде иштегендер итбекер иштейбиз. Бизчи бесплатно иштейбиз, кыскасы. Биз деле көбүрөөк акча топтоп, биз деле жашообузду оңдоздук. Менин үйүмдө азыр кирип көргүлө. Мен ушул Райхандан сатып алгам 100 миңди мен 2 жыл дегенде таап кутулдум. 100 миңге алгам эмне Тамтайган үйдү. Могу жерде ылдыйда түшкөн. Кааласаңар тартып кылам. Мен эчтекеден коркпойм, бир Алладан корком. Мен иштеген эмгегимди сурашым керек да. Эмгегимди сурасам, мен эмне деди? Мен 10 үйүм бар, 20 үйүм бар. Мен жашоом жетет. Сен кимсиң деди. Мен адаммын. Мен 2 жылдан бери Райхан айтып атабы ошентип? Кездеген иштегем мен. Райхан айтып атабы? Райхан айтканда мага жайында 2 сом көтөрүп койбойсуң, сен аны десем. Канчадан бересиздер сиздер? Негизи канча сомдон табасыздар? Эми мен мисалы үчүн азыр картайып калдым. Мен 300дөн, 400дөн табам. Ал бале болбойт. Мына кымбатчылык болгондо. Канча саатта табасыз? Канча саатта табасыз? Мен кечке. Кечке 300. 300 сом иште. Ол акча эмес да. Анан арзан алса ошондой болот да. Кымбатыраак сатсак бизге деле түзүгүрөөк акча болмок да. Ар бирим арзан алса төмөн бада. Ошон үчүн байыйын деп эле бу жерге бардыгы эле акчасы бар тыгыла берет да. Эгер байыбаса ким келет? Мен мисалы үчүн 2 жыл иштегенде 2006га чейин мындай болгон эмес. Ар кандайлар алчу, кийин байыган акча көбөйдү да. Азыр бирөө иши кылып ат салышкандар көп да бу жердечи. Жанагындай тендер ойлонот дейт, тендерди өмүр уккан эмесмин. Мен мына билем. Мен тетик вагонда турган 2 жыл келгем мен. Балдарым мындай балына келгем. Канча жаштасыз? Мен азыр 58демин. Аны пенсияга чыгышым керек, эмне кылышым керек? Иштеке жок. Аны пенсияга кайсы нерсең үчүн трудовой болсо, башкан болбосо мага деле кыйын да. Мага деле кыйын да. Мага окшогондор толуп атат. Бала чакалуулар, жесир аялдар, бу жерде жыргагандар жүргөн жок. Жалаң эптеп жамбагайын дегендер жүрөт. Жыргагандар жатат, турат, асамня үйлөрдө. Мен үйүм көргүн азыр. Мен ошол үйдү 2 жыл дегенде кутулдум, ушу салкада тырмалап жүрүп. Мына жерде түшкөн деле үй. Мэрия. Азыр кетип жатып көрөбүз. Кымбатыраак алса бизге деле жакшы да. Эмелер айтылды, чында миллион төгүлөт арендага. Мынакей бул жерде иштеп аткандарга желетинин, маскасын, колбагын бүт таратып берип атат. Пластикти кымбатыраак алган. Эмеле берип атасыңар. Эмеле. Быйыл туурасын айтам. Эмеле берип атасың. 2 сыктан чечип алып жүрүшкөн. Мен туурасын айтам. Мен Кудайдан корком. Трудовой ачылат. Мына документ турат. Документтани болсун деп тирибит атабыз. Кымбатыраак алсын деп атабыз биз. Биз дагы жыргап байлычы, байга окшогон байыганчы үчүн акыр айнып коюп атат. Бизди кайтарабы буларчы? Ондой экен сен менен менен иштегиле биз катары ошондой билесиңер. Сен эмнеси менен иштесиң? Турай турдамбы? Иштегиле, биз катары тартып токтогула. Биздин үстүбүздөн байыбай. Мен айтчым айттым.